Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу Ордолуу Ош чергесинин эмгекчилери. Санжыргалуу Ош шаары кылымдарды карыткан 3000 жылдык тарыхы бар, журт асырап, берекеси төгүлүп турган өзгөчө шаар. Береке байлыгына жараша кең пейил, меймандос, ынтымак рашкерликке ынак эли бар кутман жер. Күнөстүү Ош шаары Конституциябыздын 8-чи беренесине ылайык Бишкек шаары менен катар республикалык маанидеги шаар деп таанылган. Эл оозунда республикабыздын 2-чи түштүк борбору деп аталып келет. Бүгүнкү күндө Ош шаары социалдык, экономикалык жактан өнүккөн, маданий, илимий жана туристтик борборго айланып барат. Ушундай кутман жерге, ушундай кадырман, иштерман элге келүү мен үчүн чоң бакыт. Урматтуу Ош облусунун тургундары, Ош шаарынын тургундары, эмне үчүн биринчи кезекте ушу бүгүнкү күндө ковид оорусу менен оору көбөйүп, кычап турган мезгилде ушу түштүк жергесине келдик. Анын себебин айта кетейин. Ковид оорусунан дагы коркунучтуу бизде эки маселе бар. Биринчиси улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсү керек. Экинчиси чек ара маселеси. Эки өлкөнүн ортосунда тынчтык болуу керек. Мына ушул акыркы окуяларда ушул учурдан пайдаланып, үчүнчү күчтөр дейбизби, же биздин эле ушу оппоненттер дейбизби, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет жасады, дагы деле жасап жатат. Biz ошону сиздерге теледен айтпай, радиодон же гезит интернеттерден айтпай, сиздерге мына жүзмө жүз келип, суранып, улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсүн өтүнүп, сиздерден элден суранып кетели деп келдик. Ковидтен дагы бул өтө коркунучтуу. Бирок ошону сиздерге ушу сураналы деп келдик да. Өлкөдө ушу түштүк аймагыбызда тынчтык болгондо гана мекенибизде тынчтык болот. Муну баарыбыз 30 жылдан бери көрүп эле келе жатабыз. Анан эми кыскача акыркы окуяларга токтоло кетейин. 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кандай шайлоо өткөнүн аны сиздерге айтып отуруштун кажети жок. 5 октябрдан баштап ызы-чуу башталгандан кийин бардыгыңыздар ушу интернет булактарынан, телевизордон көрүп отурдуңуздар деп мен толук билемин. Кырдаал өтө курч болду. Эгерде 6 октябрдан баштап ошол башталган кырдаалды колго албастан, биз деле, мен деле ошо командам менен барып туруп, бириң өлүп бириң кал деп жатып ала турган болсом, уктап, андан мурун бир 3 сутка уктай эле келем. Жатып ала турган болсом, анда кырдаал башкача өрчүп кетет эле. Бүгүн анда сиздер менен биз ушинтип жолугушуп отурат белек, же башкача кырдаалда жашап турат белек, аны бир Кудай өзү билет. 6 октябрда эртең менен келген кезде жаалданган ел ойлору баягы жаштардын, жалаң жаштардын ойлору башкача экен. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, ал жерде бир эле топ, саясий топ болгон жок, 10 чакты саясий топ болду. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, бардыгын макул кылып, бир айнек сындырбастан, бирөөнү чекесине чертпестен депутаттар жөнүндө кеп болуп атат, министрлер жана премьер-министр, президенттер жөнүндө. Чекесине чертпестен туруп, тынчтык жолу менен бийликти алмаштыралы дегенге макул болушуп, бардык күчтөр макул болушуп, тынчтык жолу менен мына бийлик алмашылды. Эгерде тынчтык жолу менен алмашпаса, анда азыр деле мыйзамдуу талаага кирбей, 2005-теги, 2010 жылдагыдай болуп, жарым жылдап, бир жылдап мыйзам талаасынан чыгып кетип, башка өлкөлөр баягы кабылдабай, аны баягы признавать этпей, ушундай жүрө берет элек азыр. Бирок Кудайдын кудурети менен, мына элдин саясий жактан аң сезиминин өскөндүгү менен, маданияттуулугунун өскөндүгү менен, тынчтык жолу менен бийликти алмаштырдык. Элдин талабы президент кетсин, партиялык шайлоо жоюлсун деген талап болду. Президентти экс-президент бергенге дагы каршы болду. Бирок мен бардык ударды өзүмө алып, экс-президент деген наам берип, указга кол койдум. Анткен себебим, Bizde 30 yıldan beri
Bizde 30 yıldan beri bir dağı eks-prezidentimiz yok. Özüңүздөр bilesizler. Ekөөнү кубалап ийгенбиz, бирөөнүн экисин алып туруп түрмөгө тыкканбыз. Анан эгерде бу Сооронбай Шариповичти дагы кубалап ийсек, же болбосо түрмөгө тыксак, анда мындан кийин деле ушундай терс көрүнүштөр улана берет беле деген ой келип туруп, атайлап ырым кылып, мындан ары ушу бийлик мыйзамдуу жолу менен, шайлоолор жолу менен, элдин чыныгы жүрөгүнөн чыккан добушу менен бийлик алмашып турсун деген ырым менен ошо экс-президент деген наамын бердик. Мынакей бардык условиялары бар экс-президент пайда болду. Мындан кийин ушу экс-президент деп уланып кетишине мен тилектешмин, сиздер дагы бардыгыңыздар тилектеш деп ойлоймун. Каршылаштары болсо туура түшүнөт деп ойлоймун. Аны мен өз мойнума алдым. Анан эми, урматтуу туугандар, 30 жылдан бери чириген система, башкаруу системасын өзүңүздөр билесиздер. Реформаладык деп жылмалап коюп туруп эле реформа кылбай эле баякы эле башкаруу системасы келтат 30 жылдан берки. Бул биздин бүгүнкү 21-кылымдагы мына бүгүнкү жашап аткан талабыбызга жооп бербейт. Ошондуктан конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бут тосуулар абдан күч, дагы деле баякы эле системада калалы, партиялык башкаруу болсун, анан кийин парламентке келип ушинтип мамлекетти үчкө бөлүп алып, таяке жээн, тууган урук, жолдош жоролорду бийлик бутактарына алып келели деген системаны дагы деле бут тосуп атышат, ошол системаны калтыралы деп. Бирок биз айтып атабыз, андай системадан кетели, жаңы система түзөлү. Ар бир министрликте, ар бир мекемеде, агенттикте, комитетте болобу, ар бир өзүнүн адистиги менен иштеген кызматтарды түзөлү деп атабыз. Ошондой структуралар түзөлү, ошондо гана алдыга жылабыз деп. Конституция боюнча ушундай. Анан баякы МПОчулар жана оппозициячылар, бизге оппозиция болуп баштагандар, мурда деле оппозиция болуп келген алар, буга каршы чыгып атышат. Кара пиарларды уюштуруп атат. Чет өлкөлөргө чейин гезиттерине, сайттарына жаздырып атат. Мына бир кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Ал жерде бир ошол түзүлөт, конституциялык кеңешме эл тарабынан МПОчуларды да киргизебиз, кызыктар адамдардын бардыгын киргизели. Анан ал жабык эшик артында эмес, күнүгө эртең менен баштап кечке чейин конституциялык кеңешменин отуруму түз эфирден берилет. Ар бир Кыргызстандын жараны көрүп турасыздар аны. Сунуш берсеңиздер болот. Ошентип биринчи статьясынан баштап 114 статьясына чейин постатейна окуп, каршылаштар жок болсо, же болбосо сунуштар жок болсо, уламдан улам мылдый алдыга жылып кете берет. Мына бул коомчулукта талкуу кылып, андан кийин анан референдумда кабыл алып берсеңиздер, ошону менен анан алдыга жылабыз. Жаңы системаларды түзөбүз. Президенттик шайлоо боюнча болсо, президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген. Бул сөзсүз түрдө өтөт. Бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшайуусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну. Тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар, бардыгы иштеп турат. Парламенттик шайлоо болсо, парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Мен биринчи сөзүмдө айтканым эсиңиздерде бар. Ооба, ушул конституция менен алсак, эгерде бүгүнкү конституциялык мыйзамдар менен алсак, анда биз 2 айдын ичинде шайлоо кылышыбыз керек. Ошондо декабрдын 20-сында шайлоо кылышыбыз керек экен деп, биринчи күнү мени акыркы 3-чү жолу бекитип берип атканда ошентип айтканмын премьер-министрликке. Макул кылалы деп. Бирок эртеси күнү баягы чыккандан кийин терең ойлондум. Жети өлчөп бир кестим. Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп төңкөрүш кылып атса, толкунданып атса, бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, эртеси 2-3 күндөн кийин спикерди, бардык фракциялардын жетекчилерин чогулуп, кеңешип, баарыбыз бир жыйынтыкка келдик. Баякы мыйзамды бузбаш үчүн кайра ошону 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Болжол менен мен болжолдоп атам, ушу апрель айлары
эң ашып кетсе май айларына барат. Март, апрель, май айлары ушул убактарда парламенттик шайлоо болот, Кудай буйрса. Анан шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо, сатып аткан болсо добушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алгандагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Анткени биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушул шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Мындан ары алардын катасын кайталабай, тарыхтан сабак алып, биз түз жол менен гана кетишибиз керек. Эгер өтпөй калсаң, андан эч нерсең кемип калбайт. Өткөн адам дагы эл каалаган адам, ал жөндөн жөн адам болбойт ал дагы. Ошондуктан мейли ким болбосун, Эшмат болобу, Ташмат болобу, эл каалаган адам шайлоодо өтүш керек. Кыскача менин сиздерге баяндамам ушундай, маалыматтарым. Эми суроо жоопко өтөлүк. Сурооңуздар болсо микрофондор уюштурулган экен, жооп бергенге даярмын. Сизди колдоп, сүрөп, сиздин келгениңизге ыраазы болуп, бизде ондой жатканына демекте Алладан тилек кетебиз, ыраазыбыз. Анан ошол менен катар сиз жаш кадрлардан келип атасыз. Өзүңүздө тилиңиз өтө турган, өзүңүз жете турган ишмер адамдардан келип атасыз. Баягы Алла сизге алла болбосун. Рахмат. Суроо бергендер аты жөнүңүздөрдү айта кетсеңиздер жакшы болот эле, аты жөнүңүздөрдү. Кадрлар боюнча, урматтуу Ош шаарынын тургуну, кадрлар боюнча бул азыр убактылуу гана нерсе, бир аз эле кадрлар алмашты, эми башчылар алмашты да, баягы тополоң болуп аткан учурларда ар кандай кадамдарга барган, же болбосо ошол баягы элден коркуп качып кеткен гана кадрлар алмашылды, башка кадрлар азыр алмашылбайт. Качан шайлоолор бүтүп, реформа башталганда гана ар бир тармакка өзүнүн адистиги менен бара баштайт. Ошондо кадрлар алмашылат, анда дагы биз алмаштырбайбыз. Бардык ведомстволор боюнча, министрликтер боюнча комиссиялар түзүлөт, ошо өзүлөрүнүн адистиги менен. Ошолор тандап конкурстун негизинде өткөрүп берип турат кадрлар боюнча. Ордон Ош шаарына куш келипсиз. Аты жөн Бизамдын Улубек турган жаш кызматкер. Менин суроом бүгүнкү күндөгү жаштардын ордун көрүп атабыз. Ошого сиздин жаштарды өстүрүүгө же кадр өстүрүүгө кандай максаттарыңыз бар? Ал эми Ош шаарында жаштар комитети бар. Буну баарыбыз билебиз. Көпчүлүк областын кээ гана областтарда бар. Ушул максатында жаштардын бири-бири менен тажрыйба алмашуу же болбосо иш алып барууга бир канча кыйналып жатабыз. Сизге сунуштар менен же болбосо президенттин алдындагы жаштар агенттиги же жаштар министрлиги же областтар арасында жаштар комитетин түзүп берүүнү сураган. Рахмат. Жаш кадрларды тартуу боюнча мен жана айтып өттүм, дагы бир жолу кайталап коеюн. Жаңы системалар түзүлө баштаганда жаштар дагы, орто жаштагылар дагы, кары адамдар дагы тапшырсаңыздар болот. Эгер жаш курагы баягы пределден өтүп кетелек болсо. Ал эми бир ошо март-апрелдерде өтө турган нерсе. Ошондо бардыгыңыздар, мына мен бардык дүйнө жүзүндө жүргөн жаштарыбызга да кайрылдым. Прогрессивдүү, баягы билимдүү, дүйнөлүк компанияларды башкарган жаштарыбыз бар бизде. Дүйнө жүзүндө Америка, Европада, Россия, Казакстанда жүргөн тың жаштарыбыз бар. Мен бардыгын чакырдым. Ошол система, жаңы система иштеп баштаганда, кадрларды ала баштаганда жумушка дагы жарыя кылабыз, анда да чакырабыз. Бул жерде эми мурдакыдай тааныш билиш, тууган урук, акча берип баруу деген болбойт кызматтарга. Муну ошол жаңы конституция менен жаңы системага кирише баштаганда биз сөз менен эмес, иш менен далилдеп көрсөтөбүз сиздерге. Жаштар комитетин түзүү боюнча аны бул жергиликтүү бийликтики, мына мен иши
өкмөттүн өкүлүнө айтып тапшырма берип кетейин. Мен Аматов Жомарт, 26 жаштамын, жеке ишкермин. Биринчиден, Ордолошко кош келипсиз. Мына ушунча жарандын ичинде тоңгондой армандын проблемалары бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге бир эле маселе менен кайрылгым келет. Биз жеке ишкерлер мына Россиядан келип, өзүбүздүн Кыргызстанга инвестиция жасайбыз деп чоң үмүт менен 1 жыл мурун келгенбиз. Бирок тилекке каршы 1 жылдан бери жергиликтүү тургундардан, кээ бир инсандардан ишкерлер коомдук көрүп келет. Биз мына ушул Кара-Суу районунда Кызылкыштар айылынан жер сатып алганбыз. Ал жерге ушул 100 миллион теңгени кайра иштетип, ошол жерде строй материалдар чыгарабыз деген ишкана ачабыз деп келгенбиз. Бирок тилекке каршы ошол күндөн ушул күнгө чейин биздин башыбыз соттон чыкпай, ушул жок дегенде колдоо көрсөткөндүн ордунда бизге көмөк көрүп ушул күнгө келдик. Урматтуу Садыр, сиз калыс карап ушул азыр мына керек болсо ушул объектте 3 күн уктабай 3 күн уктай элек болуш милдетибиз жашында. Объектте ошо объект иштейли ошо 1 жылдан бери ушул жаш мигрант ишкерлердин проблемасын чечип койсоңуз өтө чоң жардам болот эле. Биз чоң үмүт менен келдик. Биз бүгүн азыр үмүт менен күтүп турабыз. Чечилет эмне болот? Же кандай болот? Же ачык айтыш керек? Жок, жаш мигрант ишкерлер Кыргызстанга келгенде мындай болбойт деп айтыш керек. Же ачык колдоо көрсөтүш керек. Биз бүгүн айлабыз кетип, шорподой катып бүттү. Мен мына калыстык үчүн айтып коеюн. Ошо мезгилде Мухаммедкалы Абылгазиев эле бара оштон бара берип, биз путусташына кызга айтам. Кабыл албады, ишибиз чечилбеди. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин мына азыр да соттон башыбыз чыкпай келет. Калыстык үчүн айтышым керек жерде. Шайлоо деген Козубаев деген бар экен. Ошол бизге акыйкат айтып, ишимди алса алсын, башымды алса алсын, мен жардам берем деп ушул жерге чейин турат азыркыга чейин эч кимден коркпой. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаш мигрант ишкерлерге жардамыңызды бериң, калыс сөзүңүздү айтың. Керек болсо бүгүн ушу обедте 20 мүнөт убактыңызды бөлсөңүз биздин маселебиз чечилет. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Инвестиция боюнча, инвесторлор боюнча, мейли сырттан келген инвесторбу, же ичибизден келген инвесторбу, бардыгыңыздар үчүн эшик ачык деп мен жарыяладым. Ушундан кийин аябагандай көп инвесторлор келди. Менин иш убактымдын жарымын ошолор алып атат инвесторлор. Мурда инвестор келип бир ишкана курайын, ушул жерге 10 000 адамдын жумуш орун түзөйүн десе, биздин баякы майда чиновниктер акча сурайт экен, доля сурачу экен. Мага 10% доляга мен отурам, анан сен мага мынча акча бер, анан тигинче акча бер. Андан сырткары жанакы газка, архитектура дегендер бар, билесиздер. Алар бир 6 ай 1 жыл документин созот экен акча алыш үчүн. Мунун баарын жоюп атабыз. Эми биз иштегенибизге 20 күн болду, 20 күндүн бир жумасын эле толук кандуу иштей баштадык. Калган күндөрү тополоң менен эле өтүп кетти, көрдүңүздөр. Муну жок кылабыз. Анан сиздин ишиңиз боюнча, эгерде инвестиция салабыз деп жер сатып алган болсоңуз, мына жергиликтүү бийлик өкмөттүн өкүлүнө азыр мына угуп отурат, жанымда тапшырма берип кетейин. Баарын тактап туруп, анан бизге маалыматты жеткирсин. Профессорлор, ишкерлер, жаштар боюнча, жумушка тартуу боюнча мен дагы бир жолу айтып кеттим. Ушул жаңы структура түзүлүп, ишке алына баштаганда ар бириңиздер барыңыздар, тапшырыңыздар. Дагы бир жолу кайталайм. Мурдакыдай коррупциялык жол менен ишке орношуу деген болбойт, орноштуруу деген болбойт. Только бүт комиссионна түз эфирден көрүп, ар бир министрликтин кызматкерин пол жугучуна чейин, зам министринен баштап пол жугучуна чейин тандоо алып атканды түз эфирден көргөзүп турушат. Бардык жалпы эл көрүп турасыздар. Мурункудай мына жакын тууганын өткөрүп ийди, же болбосо таанышын өткөрүп алды, же акчалып өткөрдү деген болбойт. Адистигине жараша, билимине жараша, анан тыңдыгына жараша жумушка алынат бардыгы тең. Ош шаарындагы мектептер ондоп эмес, жүздөп саналат. Мектептин директорлору өзүнүн жеке менчигиндей кылып мектепти колдонуп калышкан. Ошол директорлор 5 жылдан кийин ошол местасын бошотуп кетсин, жаштарга берсин. Баягы чапанын сүдүрөгөн чалдар калгандай болуп, пенсиядан кийин 60-тан кийинки дагы директорлор бар мектепте. Мектеп Ош шаарында коррупцияга белчесинен батат. Бул маселени мен жергиликтүү бийликке тапшырайын, карап чыгышсын, анан сизге жообун айтат. Мына сиздин аты жөнүңүздү жазып алышты азыр. Өзүнүн менчик, үрүш жерибизди мына мен
Danlay Mamet, Süyün Ömürdakov, generalдың қарындашы мен қошымшалап қойын ошо балаға. Капитан Өмірзақова менің үліш жеріме келіп, мен ТМЖ'дан шықтым, Кактус медиадан, пирамидадан шықтым, Оштудан шықтым. Милициялармен келіп, менің қолымы қармағырамынан өтмеді. Сізден сұранам, менің прокуратураға бардым, рай архитектураға бардым, госрегистрге бардым, бармаған жерім қалмады. Мен Төлөкөн айыл өкмөтүменен айрыкча көңүл буруп коюп, Папан айыл өкмөтүндө өтө көп жер системасы коррупциялашып, сатылып кетти. Бу жерде покупательдер менен бизди уруштуруп коюп, милиция, ровд, архитектура, госрегистр, даже акимдер полный кошумчулады. Азыр мына акыркы sizge suranam, strukturаны Төлөкөн айыл өкмөтүн, Папан айыл өкмөтүн, полный система, ровды, Карасу, рай архитектура, госрегистр, армия, коррупционерлерден полный алмаштырып беришин суранам. Анан сизге да бир айтып коеюн, максатым мен областной детский больницада медсестра болуп иштейм. Эң аз зарплата средний медперсонала. Сізден сұранам, мисал үшін біз Құдай сақтасын доктурға жатсақ, ақматы, только дарыгер врачтарға айтабыз. Ишти кылган медсестра, санитарка. Ошону эң сізден сұранам, көңүл буюп коюуну суранам. Айыл өкмөтүн жер сатып алуу системасына айрыкча Төлөкөн айыл өкмөтүнө жөнөтүп коюм. Сиздин үнүңүз акыйкат барды деп сизге ишенип отурабыз. Өкмөттүн өкүлүнө келип кирип чыккан экенсиздер. Дагы келиңиздер, мына сүйлөштүк, чечип берет сиздин маселеңизди. Кара Суу району өтө кандай десем, плотно заселенный да район. Ушул район боюнча экономический развитие сонча кичине биз программа түздүк элек Кара Суу району боюнчачы. Ошону бир губернаторго кирип жолугушпойсокпу деген оюбуз бар эле. Анан Кара Суу районунда өзүңөр билгендей өтө шайлоо начар өттү эле да. Ушул боюнча келечекте дагы бир чоң сомнение жаратып атат да ушу Кара Суу району боюнча. Ушул боюнча бир чечкиндүү ойлоруңуз барбы, көз карашыңыз барбы ушул Кара Суу району боюнча? Жеке эле Кара Суу эмес, бүт бардык жакта мен айттым го, мындан кийинки шайлоолор таза өтүш керек. Таза өтөт Кудай буйрса. Анан жергиликтүү эл өзүңүздөр дагы баягы сатып алуу, сатуу добушка барбаңыздар да мына. Көбүнчө ошо өзүң жергиликтүү калктан зависит этет да, мисалы, жогору жактан зависит этпейт да. Ошон үчүн өзүңүздөр дагы таза болсоңуздар, көңүл буруп турсаңыздар, анан кийин шайлоо таза өтөт. Таза өтөт. Ал шайлоолорду эми көзөмөлгө, толук көзөмөлгө алабыз. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү, участковыйлар бар, айыл өкмөттөр бар, мугалимдер, врачтар бар ошолорду. Анан эл өзүңүздөр да көзөмөлгө алыңыздар. Мындан кийинки шайлоолор таза өтөт деп мен силерди ишендирип кете аламын. Эгерде мыйзам бузуучулар болсо, анда сөзсүз түрдө камалат. Айнанайым балам Садыр, сени Кудай колдоп, кыргыз элинин бактына башчы кылып алып келди айнанайым. Мунан буягына да сени Кудай колдосун. Сени мен илгери жаш маалымда борборду ошко которобуз дегенде жакшы көргөн элем. Сен түрмөдө жатканда сүрөтү бийлеп алып күндө дуа кылып жүрдүм, келсин бийликке деп. Коррупция менен мен күрөштүм. Менин колумда коррупциянын удостоверениясы бар. Айнанайым балам, мен ушу сага сенен суранарым, ушул илгерки Даңазал доордо Сулайман Падышадай болуп, ушу жаман кийинип алып, элиңдин аялуу немеси кедейлерди колунда жок инвалидтерди карап турса да болойт. Мен Сооронбайга 2 жолу кат жазсам, жооп келбей койду. Даже ак үйдөгү камераларды алып салыпты. Айнанайым садага болоюн. Мен ушу пенсионермин, бир балам инвалид, 2-3 бала менен бир кичине жер 27 квадрат метр жерди алып иштетип атсам, ушу инвалид пенсионер ушу колунда иши жок балдардагы жерди тартып албайбы мына Сарыбашев. Жанымдагы келечек деген байдын алтын дүкөнүн коюп койду, документи жок болсо эм садага болоюн. Мени ишке орноштурсун. Биз ашка калдык 2 жылдан бери. Мен сизге айта турганым, мынакей мен кесибим врач, бирок
Ноқаттың акими Давран Маматалиев мен Ноқатта бір бақчаны тешеріп қойып, ошоның арқасынан Давран Маматалиев, Ноқаттың акими, мен қуғындық қылып мен іштен кетірген, мен 2,5 жылдан бері жындық таппай, чырқырап күйіп жүрем. Мендей күйген адамдар көп екен. Сізден сұраныш, бұл бойынша мен дәлелдеу фактыларым, документтерім бар. Ошоны алып барып мен сізге же болсам өзіңіз бір адамдарды көрсетсеңіз, мен шоларға көрсетем. Екіншісі, урматтуу Садыр Нуркожаевич, бұл жерге күйіп атып сүйлөгөнүм себеби, мага ошогон күйгөн адамдар Ноқатта өтө көп экен. Алардын эмеси, мисалы Ноқаттын прокурору Бекташев Калмамат bir топ жемқорлорду коркуп, жемқорлорго жардамдашып, жемқорлорду жаап жашырып, Ноқаттын прокурору Бекташев Калмамат ушундай мыйзамсыз иштерди кылып атат. Ал Бекташевдин орун басары мыйзамсыз иштерди кылган, 2 жол согуш алган Ташкулов Курманбек деген, бул дагы 2 жол согуш алса дагы ошо Ноқаттын прокурорунда отурушат. Булар бул кылмыштуу иштердин башында башкы прокуратурада Гүлнара Акимбаева деген ушул кылмышкерлердин, жемқорлордун, коррупционерлердин жаап жашырып аткан ошо башкы прокуратурада ошол Гүлнара Акимбаеваны Ноқаттын прокурору Бекташев Калмаматты орун басары 2 жол согуш алган Ташкулов Курманбек Ноқаттын акими. Ошол мен эч кандай чындык, акыйкат таппай күйдүм. Ошондуктан менин дәлелдүү документтерим бар. Мен сиздерге барам. Сизден сураныш ушуну карап берүүңүздү суранам. Siz birlikte karşılarında kalmak çok kusturanda yatasız. En çok rahmat, o çok kusturman verse, uğurdan taptı, satı aldı, tağ aldı, o şonun batılını kaytarır, o şonun çizini kaytargan, o şon sotlanmandan kövrek kaytarıp gerek, özüne çok güney atlar. Yeni aytayım degelim, o şon canağı karakılca menen, özgürde canağı akımlarını şaydagan ekensiz. Oşalar bugünden başlat, geçenden başlat, giyintik çıkarıp kana karşılık sistemanı sen bilemde batı bile. Urmatlı Tilek canağı, ay canağı ministri, sen oşaları batı bile, daha karşılık yapçılar, hayra kaytarıp, aktarı kaçan sen doldurasın. Benim bana taşıyı ekmeğinizde oşam, peşenizden yazma bile. Daha işte şu boyunca kaçırdılar desene, akımlar kadar özlerinin işine kaçırlarını yastığa dinir bana. Daha kaynak kaytalar, muşu canağı memnundan getekse, bazı oşal kendilerinin bölüm işlerini bilen, daha oşaladan akçanı töksün yaptırıp, oşalday niyette işe koysanız, dile cölerliğe kadar. Elinde var ki beni rayondur hakimine koysanız bugün azılı mezgilde. Halk uyduğundan aşmayın. Ne uşak açıklıkta halkı diyeti hakiminin bölümü mü? Oşal bende işleden batı kalçalık sistemanı ben rayonda bilen mi? Oşalın batını ben sizi arakan da kıratı salıp getirip, ve sizde cadan olmayı öyle. Sizge en bir jakşına kayıp, en jakşına kayıp, yese uşun olmadan. Kim uşunu kollarını size sıramam. Bana ki beni açıp durup aldır sayılarınız, ben aldır beni istediğinde değerli. Bana ki beni kalasını getirelim. Rahmat. Урматтуу эл журт. Биздин азыркы түштөн кийинки сапарыбыз Жалал-Абадка болот. Андан кийин эртеңки сапарыбыз Алабукка, Чаткалга, именно сиз көтөрүп аткан маселе боюнча алтын, күмүш, жез чыккан кендерге барабыз. Барып мен өз көзүм менен көрүп ал жерде ошол баякы тополоңдо талкалап өрттөп ийген дагы моменттер бар экен. Ошолорду жандандырып ишке киргиздирүүгө элден суранганы баратам. Анан бул маселе боюнча биз жаңы лицензияларды берүүгө мораторий жарыялайбыз. Бүгүнкү күндө иштеп турган алтын кен, ушундай кендердин баарын мындан ары дагы иштетебиз дагы. Bir şaylolordu bütürüp kelgenden keyin bular menen süйлөшүүлөргө олтурабыз. Кожо оюндары менен, ошо лицензиянын кожо оюндары менен, бардыгы менен. Концентрат боюнча ташып чыгып кеткенге биз тыюу салабыз. Бүт баары биздин мамлекеттин ичинде переработка болуш керек. Биз көрүп турушубуз керек бүт баарын. Андан кийин чыгымдарын баягы чыгарып туруп, мамлекетке дагы, элге дагы пайда тийгизгидей кылып туруп сүйлөшүүлөр жолуна отурабыз. Буга бизге убакыт керек. Şu жазга чейин убакыт бериңиздер. Мунун бардыгын ачык, бардык ушу сымыйлерден ачык көрсөтүп, элдин, мамлекеттин пайдасына чечкидей кылабыз. Ошол эле моментте инвестордун да өзүнүн кызыкчылыгы калыш керек. Эми бая талкаланган природабыз бар. Аны талкалап салышкан бүгүнкү кезде ар бир ошо иштетип аткан заводдор. Эми аны кайра калыбына келтириш өтө кыйын. Ошондуктан булар ишин улантып, бирок түшкөн пайданы баарын
ташып чыгып кетпей, бизге, элибизге, мамлекетибизге дагы калтырыш керек, пайда келтирип. Бул боюнча мына мен эртеңки сапарым ошо Алалабыкка чаткал болот. Алайга дагы жетебиз, кичине убакыт бериңиздер. Анан эми туура көрсөңүздөр, азыр биз Жалал Абадка чыгат элек, суроолорду кыскартсак, бул жерде маган кат жүзүндө да суроолор келди. Мунун баарын мен өзүм аппаратыма тапшырам. Интернет аркылуу же болбосо мындай өкмөттүн өкүлү аркылуу жоопторду беребиз. Анан эгерде бизге арыз муңуңуздар болсо, жанагыдай мына өкмөттүн өкүлүнө кайрылыңыздар, шаардын мэрине кайрылыңыздар. Эгерде булардан жыйынтык болбосо, анда түздөн түз биздин адреске жөнөтсөңүздөр болот. Почтабыз бар, ак үйдө ошого таштап койсоңуздар сөзсүз түрдө бизге жетет. Мурункудай жетпей калбайт, басылып калбайт. Арыздарыңар, суроо талабыңыздар. Эми кийинки жолугушканча чейин саламатта болуңуздар. Эл журт тынч болсун, мамлекетибизде тынчтык болуп, бакубатчылык болуп, токчулук болсун. Рахмат келип бергениңиздерге.